тармактарда тез жардам дарыгерине кол салуу болду деген видео жарыяланды. Улуттук госпиталда дарыгерге милиционер кол көтөргөнүн мед кызматкердин кесиптештери билдирди. АКЛЧРдын биринин маалыматында окуя кечээ саат 21:00 чамасында болгон. Милиционер кармалган адамды медициналык кароодон өткөрүүгө алып келди. Ага номер 4-шаардык ооруканага багыттама берилген экен, бирок ал бизге келиптир. Нөмөттөгү дарыгер андан туура жаңы багыттама алып келүүнү өтүндү. Ал эми милиционер кагаздагы жазууну ак боёгуч менен өчүрүп, дарыгерден кабыл алууну талап кылды. Андан улам кесиптешибизге кол көтөрдү деп билдирди ал. Дарыгердин кандай жаракат алганы азырынча белгисиз. Шаардык ички иштер башкармалыгы окуя тууралуу маалымат бере элек. İlazış turp saldı. Tamam payke. Hey. Gülüyorsun ne oldu? Травматолог. Сурать мне жас керек. Сурать мне жас керек. Какие буквы надо? Сурать. Алманбет Тастанович. Айзада Жамырчиева көз жарды. Алып баруучу Айзада Жамырчиева менен жолдошу уулду болушту. Бул тууралуу Айзада айым өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Кытайда кыз тренддеги лабубу үчүн өзүнө кол салды. Кытайда жаш кыз популярдуу лабубу оюнчугун сатып ала албагандыктан соода борборунун жогорку кабатынан секирип өз жанын кыюуга барганы кабарланды. Окуя соода борборлордун биринде орун алган. Ал жерде лабубу аттуу трендке айланган оюнчуктар сатылып, автомат орнотулган болчу. Анын айланасына адамдар көп чогулуп, оюнчук үчүн мушташка чейин барышкан. Кыз оюнчук ала албай калган соң мындан ары жашоонун мааниси жок деп эсептеп, бийиктиктен секирген. Бул окуя социалдык тармактарда кеңири талкуу жаратып, көпчүлүк жаштардын психологиялык абалына көңүл буруу зарыл экенин белгилешүүдө. Улам көчөлөрдү сел каптады. АКШнын чыгыш чегине катуу жааган жаандан улам көчөлөрдү суу каптап, айдоочулар унааларын таштап качууга аргасыз болушту. Бул тууралуу NBC News маалымдады. 3 штатты камтыган аймак катуу жабыркап, Нью-Джерси штатынын губернатору Фил Мерфи өзгөчө кырдаал жарыялады. Куткаруу кызматтары жергиликтүү унааларды мобилизациялап, суу алдында калган адамдарды куткарышты. Ошондой эле көптөгөн аба каттамдары токтотулду. Вирджиниянын борбордук жана чыгыш бөлүгүндө, ошондой эле Мэриленд штатындагы төмөнкү райондордо өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ошол эле учурда Флоридадагы Тампа шаарынын чыгышындагы Плант-Сити шаарында болгон 3 сааттын ичинде 10 дюймдан ашык жаан жаап, бул соңку 1000 жылда катталган эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири катары белгиленди. Учурда Техастын борбордук бөлүгүндө, чыгыш Оклахомада, Арканзас, Вирджиния, Түндүк Каролинанын айрым райондорунда 12 миллионго жакын адам суу ташкыны коркунучунун алдында турат. Соңкөлдөгү сюрприз. Кыргыз ырчылары туристтерге жандуу ырдап беришти. Соңкөлдүн ажайып жаратылышынын койнунда кыргыз эстрадасынын белгилүү мырзалары туристтер үчүн күтүлбөгөн белек тартуулашты. Нурлан Насип Авазакимов, Алмаз Шадаев, Данияр Ерматов жана башка ырчылар эс алуу учурунда боз үйдүн жанында туристтерди көрүп калып, ошол замат жандуу үн менен ырдап беришти. Ырчылардын бул жаркын мүнөттөрү социалдык тармактардагы тарыхчаларында пайда болду. Жөнөкөй жылуу мамиле жана кыргызчалар туристтерге унутулуус таасир калтырганы көрүнүп турат. Кыргыз маданияты менен жаратылыш айкалышкан. Соңкөлдө мындай учурлар дагы да көп болушуна үмүт чоң. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды.
эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Arman